Анан башка магазинге барса, базардан же магазинден алат ошол товарларды. Равинда ала берсе дагы скидка менен бербейт. Сен менен кечекери алдым эле депчи. Скидка менен бербейт дагы, анан кийин Фаберлик бизде скидка менен берет деп түшүндүрөм. 20% скидка менен катталасың. Кааласаңыз өзүңүз үчүн таза нерсени алып турсаңыз болот деп айтабыз. Мисалы ошол магазинде турган нерселер канча убакыт турганын эч билбейт да. Ошого андан көрө свежий нерселерди алган жакшы, ден соолукта болот. Ошо адамдарды ошентип эле күнүмдүк жумуш үчүн акча алыңыз деп туруп айтабыз. Ошондой десе алар өздөрү эле кантип деп келе башташат. Ошо 10 классты бүттүңбү? 11 болдуң азыр, 11 куда калса. Бир каталогто 9 болот. Биринчи каталогто 6%, экинчи каталогто 9 болосуң, куда калса. Молодец. Ошол каталогто 15% болосуң, куда каласың. Молодец. Супер. Эми атенең сага канча срок берди, директор ач? Сентябрга чейинби? Сентябрь чейинби же? Сентябрга чейин директорский ач деди. Ача аласыңбы? 15% менен 15% менен 15 миңди колуңуздарга берем. Кийинки каталогто дагы кийинки каталог срок бериңиздер десем, ана каталогду жыйынтык 15 кылсаң 15 миң бересиң атенеңе. Командаңа кантип үлгүрүп атасың? Командаң чоңбу? Канча адам бар? балдарга жаман. Өлө неме болот да? 80ден ашык мен Иштешкандар. Мен билген өзүм. Нарагыны жакшы билбейм. Сен живой каттайсыңбы же через интернетпи? Через интернет. Через интернет табасың WhatsApp'тан. Ой, Instagram'дан. Одноклассникта, соц тармактан көбүрөөк. Молодец. Сунуштаганда сразу таанышып эле сунуштай бересиңби же бир-эки сүйлөшөсүңбү? Бир-эки сүйлөшөм. Мындай сунуштасам сразу Фаберликпи деп качып кетишет. Эмне сүйлөшөсүң? Эмне деп таанышасың? Фаберлик деп сен сразу айтпайт экенсиң да, жөн эле кошумча акча тапкыңар келет. Удочка кетти ушул жерде. Биринчи саламатсызбы дейм, кайсыл жерден болуп жаман жылдыздуу кыз экенсиз же жылдыздуу эже экенсиз деп ошентип Голосовой жөндөсүңбү? Первый комплимент, а потом дело, молодец. Комплимент айтсаң, рахмат, номериңиз бериңизчи, жөн эже кыздар общение кырмагым келди деп туруп номерин алам. Номерин алгандан кийин алар менин статусумдарды көрүп кызыга башташат да. WhatsApp'та статусты. Мен статус киргизсем, бул кандай, сен иштеп атасыңбы деп анан Статуста эмне коесуң? Фаберлик жөнүндө коём да. Продукциялар же акча алгандарды? Акча алгандарды, көбүнчө мен акча алгандарды коём. Анан өзүм реклама кылып коём, ошондо гана андай ишенишет. Написемби, сенби дешинчи. Классно, молодец. Супер. Классно. Молодец. Ийгилик ишиңе.